Harun aleyhissalam менен Musa aleyhissalam ekөө bir туған болған. Тура баарыбыз билебиз. Баягы мен башында айтып атканым ошол да. Ар бир улут өзүнүн санжырасын жакшы билиш керек. Өзгөчө мына кыргыздар бизде аябай сонун. Үчкө бөлөт деп айтпай, эмне деп айтабыз? Кыргыз 3 канаттан турат деп айтабыз. Оң канат, сол канат, ана ичкилик. Ушул 3 канаттан турабыз деп. Үчкө бөлүнөбүз деп айтпайбыз. 3 канаттан турабыз. Демек, өйдө көздө сүрүп барып, таап алганга, бери көздө кармашып кеткенге жеңил болот экен. Таанышып. Кой, уят кылбайын. Эртең артта келаткан 7 муунума чейин жаман сөз тарабасын. Булар уру кескин, жакшылыкты билбеген топ келет булар деп. Ошондой атыгып калуудан сак болоюн деп, ар бир ата эмнеликтен этияттанат экен. Себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисин биз көрүп алдык, таап алып аябай сүйүндүм да. Неге эле бизде бир урудан үйлөнбөш керек, бир урудан үйлөнбөш керек. Үйлөнсөң да 7 атаңа нары, 8-чи атаңа бир кишин керек дей берет. Ушунун бир өзөгү бар болду экен деп, жалаң нике темасындагы китептерди ачып, фикхи китептерди ачып, шариат китептерди ачып, хадистерин издедик. Анан акырында 5-6 жыл болуп калды, таап алдык бир жерден. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сонун керемет хадиси бар экен. Балдарыңарды алыстан үйлөндүргүлө. Антпесе урууңар алсызданып кетет деген хадис бар экен. Антпесе урууңар алсызданып кетет. Жалпак тил менен түшүндүргөндө оорукчан балда төрөлөт деген сөз. Оорукчан. Алыстан канча алыстан үйлөнсө ошончолук балдар эмне болот экен? Тыкан тың болот экен. Жана керек болсо бир областтан экинчи област үйлөнсө дагы жакшы болот. Бөлөк-бөлөк. Эки жактын сал санасын өздөштүрөт экен. Мисалы Баткен нарындан куда күтө турган болсо, же жол болсо нарын Баткенден куда күтө турган болсо. Эмне болот экен? Төрөлгөн балдар Баткендин да салтын өздөштүрөт, нарындын салтын өздөштүрөт экен. Нарынды тайкелерин келатат кокуй алады мындай тозо болайын дейт экен. Желикти чакпай тартайын дейт, тигинсин тартайын, мунусун дейт. Куймучакты аялдарына берет, эркекке бербейт. Салсаң ошондой да, Баткенде тарта берет аял кишиге. Бирок нарында тартпайт. Мисалы Токтогулда бизде деле тартпайт. Аял кишиге куймучак жаган гана аял кишиге берилет. Бирок ар жердин салтын эмне кылыш керек? Сыйлаш керек. Анан ме иштейт экен да балдардыкы. Баары бир этпе, жей бербейби деп мындай тартып койбойт экен. Мээсин иштетет. Мына ушунун баардыгы салт, үрп адат. Ханафи мектебинде 7-чи баскычында деген үрп адат деген. Үрп адат сөз түрдө эске алыныш керек. Ошон үчүн пайгамбар айтып атпайбы? Мен арапмын, араптын ичинде Курайш урусунамын дейт. Мына уру сүргөнгө. Далил керек болсо. Мына пайгамбар эмне деген? Бөлүнүүгө эмес, таанууга. Андан да жогору чыгалы. Куран аяттарында айтат. Силерди улут кылып, коом кылып жараттык, бири-бириңерди таанышыңар үчүн дейт. Бөлүнүш үчүн эмес. Таанып коёсуз. Тигил топтон экен, бул топтон экен. Тигил эл экен, бул эл экен. Бул улут экен, тигил улут экен деп таанып кое бересиз. Кызыктуу болот экен. Ошон үчүн Адам алейхиссаламдын жаратылышындагы темада Миркат деген китепте келет, хадис жыйнагынын шархы, түшүндүрмөсүндө. Эмне үчүн адамдардын өңү кара, көк, кызыл, жашыл болот атпайбы? Топурактын өңүнөн өңдөрү да болот экен ошондой. Топурактын өңүнө жараша адамдар өзгөрөт экен. Ажылып барганда билесиздер, түрлүү адамдарды көрөсүздөр. Жана жайнек. Ана бизге Кудай Таалам ушундай өңдү бериптир. Буга да шүгүрдөшүбүз керек. Арка алдыдан кокус бирөө чыга калса коркуп кетпейбиз. Алхамдулилла. Кудайга шүгүр. Кээ бирде ушундай болот да, чочуп кете турган жерлер бар. Таба эмес, тоба. Бирок бизди Кудай Таалам ушундай кылып жараткан. Себеби Куранда эмне дейт? Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Адам баласын биз жакшынакай, келбеттүү кылып, сулуу кылып жараттык деген аят бар. Бөлөк жан-жаныбарларга караганда коркунучтуу эмес. Эмнебиз менен сулуубуз? Акылыбызды орду менен иштетсек, сүйлөй турган сөзүбүздү орду менен сүйлөсөк. Кайнатаңыз отурабы, атаңыз отурабы, жет атаңыз отурабы, айырмасы жок, жаш муундар болуп калышы мүмкүн. Сүйлөй берет. Эмне болупту мен акыйкатты мен ушундай бетке айтканды жакшы көрөм мен. Деп эле ушундай мүнөз менен мүнөздөлүп калгандар бар. Болбойт. Адеп керек. Мына Имам Шафи 7 жашында Куран жаттап бүттү. 11 жашка жеткенде 4 жылдын ичинде Имам Маликтин пайгамбарыбыздын айткан хадистерин бүт жыйналган китеп. Пайгамбарыбыздын хадистери жыйналган китеп. Бүт топтоштуруп койгон Имам Малик. Туурасы туура, туура эмесин ыргытып нар жака. Мына ошол Имам Маликтин Муатта деген китеби бар.
ушунун бүт барын жаттап койду имам Шафи. 11 жашка жеткенде. 11 жашка жеткенде китеп эмес, мына базарга барып мына майда чүйдөн алып кел десеңиз, гилеген 11 класста балдар эмнеси айланып калат коё. Ал 11 жашында Курандагы жат, хадистагы жат. Анан апасынын айткан сөзүн караңыз. Балам, эми имам Маликке сени тапшырып атам. Илимди эми баса үйрөн эми. Мына хадистин баарын деги жаттап алдың. Кандай болсо да далилди келтире бересиң деген жок. Эмне деди? Биринчи адепти үйрөн деди. Адеп. Ошон үчүн ким болбойлу адепти болсок жакшы экен. Адептүү өлкө башчы, адептүү область башчы, адептүү район башчы, адептүү ата, адептүү бала, адептүү жамаат. Көз тийбесин, мына биздин мечиттин жамааты алхамдулилла сонун. Бири-бирибизди көргөндө адептен учурашып атпайбызбы? Жакшы көрүп, сүйүнөсүң да бир тууганың. Кокус көрүнбөй калса, тиги таксир эмне көрүнбөй калды деп бири-бирибизди издеп калып атабыз.